Кыргыз элинин баатырдык эпосун ана башында турган Манас эпосу калпак кийип кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн сыймыгы. Ал элдин туу туткан руханий азык, идеологиялык багыт алган жол көрсөткүчтөрдүн бири. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов таама айткандай, кыргыз рухунун туу чокусу. Манас кыргыз калкынын негизги эпосу жана башкы каарман кыргыздардын башын бириктирген баатырдын аты. Манас эпосун Семетей жана Сейтек эпосторун кошо алганда дүйнөдө мындан көлөмдүү эпос жок экенин окумуштуулар далилдешкен. Манас эпосу өзүнүн кайталангыс көлөмдүүлүгү, окуяларга байлыгы, эл тагдырын ар тараптан кеңири сүрөттөөсү менен айырмаланат. Манас алгач жаралганда эле азыркы көлөмүндөгү сюжеттик түзүлүштөгү чыгарма болгон эмес. Улам кийинки муундагы айтуучулар, жомокчулар, манасчылар толуктап, мазмунун кеңейтип, байытып, сюжети татаалдашып олтуруп, бүгүнкү күндөгү деңгээлге келген. Манас эпосу 3 бөлүктөн турат. Манас, Семетей, Сейтек. Эпостун негизги мазмунун манастык элдиктери түзөт. Манас эпосу дүйнө жүзүндө эң чоң пайма болуп эсептелинет. 500.553 ырсабынан турат. Бул көлөм манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы 3 элдиктен куралып саналат. Манас 84.830 сап, Семетей 397.775 сап, Сейтек 17.948 сап. Манас эпосун өзүн гана алганда эң чоң көлөмдөр бул манасчыларга таандык. Тобурчак күлүкмеси жок, ошону тозуп элең алар эси жок. Адырда жылкан алтысам аргымак бурдан арамаш. Аргымак күлүкмеси жок, ошонун айда коюр эси жок. Бу караңгы түнбөлдүн эмне деген күн болду деп ошондо чып карабека мыйлап буркурап. Ошо чыкты көк жалган атаңдын көзүнөгүн. Сагынбай Орозбак уулунан 1922-жылдан 1926-жылга чейин 4 жыл аралыгында эпосу Манас бөлүмү кагаз бетине 180.378 сап түшүрүлгөн. Манас эпосун 8 урпагына чейин айткан Жусуп Мамайдан 53.280 сап. Азыркы учурда англис, немис, француз, орус, япон, монгол, венгер, кытай, казак тилдерине которулган. Манас 2013-жылы ЮНЕСКОнун маданий мураста шедеврларынын тизмесине киргизилген. Манас эпосу дүйнөдө эң көлөмдүү эпос катары Гиннестин рекорддор китебине да жазылган. Замандан заман өтүп, жер үстүндө кыргыз тили жашап тургуча, Манас биздин улуттук туу чокубуз катарында тура бермекчи.